Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Олимпиада оюндарына тандоо турнирин өткөрөт. 2024-жылы Парижде, Францияда өтө турган Олимпиада оюндарына күрөш боюнча тандоо турнири Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен маалымдашты. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн маалыматы боюнча Бишкекте 2024-жылдын 19 жана 21 апрелдеринде өтө турган Азия квалификациялык турнири өтөт. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл эл аралык аэропортунун жаңы аэробекеттин имаратынын курулушуна старт берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 1-июлда Ысык-Көл эл аралык аэропортунун жаңы аэробекеттин имаратынын курулушуна башталышына мезгил кутусун салып, ага старт берди. Долбоорго ылайык аэробекет ABC Tu-154, Tu-204, Boeing 737, Boeing 757, Airbus A319, A320, A321, BAe146-200, Embraer E170, E175 жана алардын аналогдору менен келген жүргүнчүлөрдү тейлөөгө ылайыкталган. Жаңы аэробекеттин 3 кабаттуу имаратынын аянты 18424 чарчы метрди түзүп, ал саатына 450 жүргүнчүнү тейлейт. Учурда өткөрүү жөнөмдүүлүгү 100 адамды түзөт. Жаңы комплекстин 1-кабатында жүргүнчүлөрдү кабыл алуу залы, бажы жана паспорттук контролдоо аймагы, келген жүргүнчүлөрдү кабыл алуу залдары, багаж берүү залы, VIP SIP каттоо, учуп келүү жана учуу зонасы, 2-кабатында бажы жана паспорттук контролдоо аймагы, жүргүнчүлөрдү жөнөтүү залдары, техникалык бөлмөлөр, кызматтык жайлар, кафетерий, алымсыз дүкөндөр алымы, 3-кабатында жөнөп кетүү зоналары, административдик жайлар жана башкалар жайгашат деп күтүлүүдө. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында өлкөбүздүн инфра түзүмүн модернизациялоого өзгөчө көңүл бурулганын белгиледи. Анын ичиндеги транспорттук логистикалык тармак маанилүү багыттардан болуп саналат. Садыр Жапаров республика аймагындагы жолдорду, көпүрөлөрдү, аэропортторду куруу сыяктуу инфра түзүмдүк долбоорлор экономиканын өндүрүмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөөрүн басым жасады. Мындай долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашырылышы калган орчундуу тармактардын өнүгүшүнө түрткү болот, алардын ийгиликтүү иштеп кетишине жол ачат деп айтылат маалыматта. Президент өлкөнү өнүктүрүү боюнча кезектеги маанилүү долбоор Ысык-Көл эл аралык аэропортунун жаңы аэробекеттин курулушу башталганын баса белгилеп, жаңы аэробекет аба каттамдары менен жүргүнчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө байланыштуу. Кыргызстанга, анын ичинде Ысык-Көлгө келип кеткен жүргүнчүлөр менен меймандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында курулганы турат деп айтылат. Ошондой эле мамлекет башчысы учурда Казармандагы, Таластагы, Гербендеги аэропорттор курулуп, модернизацияланып жатканын жана күзүндө ишке бериле турганын эске салды. Мындан тышкары Жалал Абад шаарында жаңы аэропорт курулат, эскиси башка социалдык максаттарга багытталат. Садыр Жапаров ага түшкөн маалымат боюнча Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Каныш-Кыя айылындагы аэропорт 2000-жылдары эле облустук жергиликтүү мамлекеттик административдик балансынан мыйзамсыз өткөрүлүп келгенин билдирген. Буга байланыштуу Манас эл аралык аэропорттун жетекчилигине тез арада аталган объектини өз балансына кайтаруу маселесин чечүүнү тапшырган. Эгерде бул объекттин ордуна бир нерсе курулса, тургузулса, анда баарын бузууну тапшырам. Силер бул объектти ошол жылдардагы калыбында кайтарып алышыңар керек деп тапшырма берди президент. Мамлекет башчы 30 жыл аралыгында мамлекеттик менчиктер турган ар кандай стратегиялык объектилер жеке колдорго ар кандай максаттарга өткөнү байкалганын басып белгиледи. Азыркы учурда мамлекетке таандык объектилерди мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча активдүү иштер улантылууда.
Канышкай айылындагы аэропорт Манас аэропортунун балансына кайтарылгандан кийин президент 2024-жылдын жазында жаңы аэробекеттин курулушунун баштоону жана аны жыл айыгына чейин бүтүрүүнү тапшырган. Сөзүнүн соңунда президент Садыр Жапаров аталган долбоорду ишке ашырууга күч кубатын, акыл көрөңгүсүн убактысын жумшап жаткан Манас эл аралык аэропортунун жалпы жааматына ыраазычылыгын билдирген. Татыксыз Түмөнбаев Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрөт. Эл өкүлү жана элдик депутаттык тобунун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековдон экс-президент макамын алып салуу боюнча мыйзам долбоорун демилгелөө ниетин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген маегинде айткан. Депутат Жээнбековдун мамлекеттик резиденциядагы жашоосуна күзөтчү жана башкаларга кеткен чыгымдарды эсептеп чыгууну тапшырды. Бир эле өзүнө эмес, үй бүлөсүнө, тегерегиндегилерге мамлекеттин жеңилдик берилген деп эсептеп жатам. Кудай буйрса мен муну парламентте көтөрүп, мыйзам долбоорун алып чыгып, бул кишинин экс-президенттеги макамын алдыртуу үчүн президент Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылам. Анткени ал буга татыктуу эмес деп билдирди Түмөнбаев. Жээнбеков 2020-жылдын октябрындагы окуядан кийин отставкага кетип, бийликке ошол күндөрү тарапташтардын жардамы менен колониядан бошотулган Садыр Жапаров келген. Учурда экс-президенттеги макамга Жээнбеков менен Роза Отунбаева гана ээ. Буга чейин жарандар аларды макамдан ажыратуу үчүн кол топтошкон. Мыйзамга ылайык экс-президенттер өмүр бою мамлекеттик камкордукка жана мамлекеттин менчигиндеги дачалардын бирине ээ болушат. Экс-президент ошондой эле аэропорттордун жана айрым вокзалдардын кызмат адамдары жана делегациялары үчүн залдарды жана мамлекеттик байланыштарды акысыз пайдаланууга укуктуу. Аны менен катар экс-президент пенсия курганга чейин президенттин айлык маянасынын 75% өлчөмүндө ай сайын өмүр бою жөлөк пул алууга укуктуу. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 күн, 1,5 суткасынын күйүүлү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, көзүңөрүнөн көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүтүп тура баштайм. Туалетке отурган мен туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, кумандалып бар эшикке чыгып отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура баштайм мына, отуруп турат. Даже айындағыларды көрсем, мен үйттен көрсем тайып бош керек, асылында. Мен мындай болып қалдым, мен сүйініп атам мына. Bir gün, кешінде келген. Рахмат, бастырып қойды жасынан. Өзі келіп, өзі шықты, рахмат. Мен толқындан өзіңіз айта албай жатам, жоқ рахмат. Басқа не десім білбей айтам, азыда толқындан тұрам. Рахмат, ауырғандар келіп көрінгіле. Мына туғандар, мына результат жақшы, мына адыр жақшынақай түйіз отырам. Тұрғанда таяғы жоқ, нәрелері басқанда деле болады. Шалты шоғыл болып қалды, жақшынақайлады. Денсаулық жақшы мына. Таяғы жоқ, жақшынақайлы базар. Мені көрген білдерінде таяқ менен, балдақ менен де жүргім үйде. Адыр мына Құдайға шүкір бар болсам. 4 күнде результат берсек? 4 күнде результат. Мындан артық да жақшы болады. Бозгун президент Аскар Акаев пенсияга чыккандан кийин Кыргызстанга кайтып келерин айтты. Бозгундагы туңгуч президент Аскар Акаев пенсияга чыккандан кийин мекенине кайтып келет. Бул тууралуу ал Орусиянын расмий ТАСС басылмасына маек бергенде билдирди. Акаев азырынча Москва мамлекеттик университетиндеги ишмердүүлүгүн улантаарын айтты. Бозгундагы биринчи президент жубайы Майрам Акаева менен 18-майда Кыргызстанга келген. Биринчи кезекте алар Майрам Акаеванын 2022-жылы январда каза болгон апасына Куран окуткан таласка барышкан. Андан соң Политехникалык университетте жана Илимдер академиясында лекция окуй турганы маалым болгон. Бул кабар окуу жайдын студенттерин жана депутаттардын арасында нааразы пикирлерди жараткан. Ал эми 22-майда Билим берүү министри Каныбек Иманалиев Акаев окуу жайларда лекция өтпөйт деп ишендирген.
Аскар Акаев жана анын өлкөгө келиши. Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи качкын президенти. Ал өлкөнү 15 жылдан ашык башкарган. 2005 жылдагы Жоо газынын инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Революциянын чыгышына эл аралык байкоочулар тарабынан таза эмес деп табылган парламенттик шайлоо себеп болгон. Ошондой эле Акаев туугандардын жогорку кызматтарга койгон деп айыпталган. Садыр Жапаров бийликке келгенде 16 жылдан кийин Акаев Кыргызстанга учуп келген. 2021 жылы августалык кум төрүшү боюнча сурак берген. Акаевдин келиши коомдук резонанс жараткан. Айрым саясатчылар ал өлкөдө башкарган 15 жылдын ичинде жасаган кылмыштарын унутпоого чакырышкан. Акаев 2005 жылы Орусияга качып, азыркы тапта Москва мамлекеттик университетинин алдындагы татаал системаларды математикалык изилдөө институтунда башкы илимий кызматкер болуп иштейт. Маевка Бишкек жолунда жеңил машина кырсыктап 3 өспүрүм каза тапты. Маевка Бишкек жолунда жеңил машина кырсыктап 3 адам каза тапты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол коопсуздугун камсыз кылуунун маалымат кызматы кабарлады. Окуя 27-июнь күнү саат 21:45 чамасында болгон. Анда Toyota Caldina үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан 20 жаштагы жаран жолдун 29 чакырымында рулду башкара албай калып, бетонду сүзүп алган. Ал мас абалында болгон деп айтылды. Кырсыктын кесепетинен 14 жаштагы, 16 жаштагы, 17 жаштагы 3 жаран каза болду. Ал эми 17 жаштагы менен дагы бир жаран жүргүнчүлөр Сокулук районунун аймактык ооруканасына жаткырылган. Жапаров 2-3 жылдын ичинде оорукана эмканалар жаңыланат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров медицина кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарага катышкан. Бул тууралуу Министрлер кабинетинен билдиришти. Куттуктоо сөзүндө Акылбек Жапаров элдин ден соолугу мамлекеттик саясатта негизги артыкчылык экенин билдирип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө дени сак элдин көп болушу маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Президент кабыл алган 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасы медицина тармагындагы стратегиялык программаларды, долбоорлорду, пландарды ишке ашырууга мүмкүндүк берет. ООНдун туруктуу өнүгүү максаттарында саламаттык сактоо 3-чү максат. Анда жалпы элди сапаттуу саламаттык сактоо менен камтуу маанилүү ролду турат, деди Жапаров. Ошондой эле баштапкы медициналык санитардык жардам кызматы негизги орунда тураарын белгилеген. Баарыбыз билебиз, COVID-19 пандемиясы учурунда физикалык жактан, эмоционалдык жактан оор болду. Ошол убакытта негизги жүк саламаттык сактоо системасына түштү. Элдин өмүрүн ажалга аралжуу болуп сактап калган эмгегиңиздер үчүн сиздерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиргим келет, деген ал. Мындан тышкары саламаттык сактоо системасын каржылоодогу жылыштарга токтолгон Акылбек Жапаров медицина кызматкерлеринин маяналары жогорулаганын жана айлык акыны дагы жогорулатууга пландар бар экенин, аны менен бирге медицина тармагын жакшыртуу үчүн 6 маселеге токтолгон. Анда жакынкы 2-3 жылдын ичинде оорукана, эмкананын баары жаңыланат, медициналык жабдуулар модернизацияланат, окутууга жана квалификацияга талаптар күчөтүлөт, дары-дармектер менен камсыздоодо баа саясаты жөнгө салынат, электрондук медицина өнүктүрүлүп, башкысы медицинадагы коррупция токтошу керектигин билдирген. Улуттук банкта алтындын 44 тоннадан ашык запасы бар. Бекөнтаев кумтөрдөн чыккан алтынды сатып алуу улантылып жатат. Бул тууралуу 29-июнда жогорку кеңештин жыйынында Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бекөнтаев билдирди. Жыйында депутаттар Улуттук банктын 2022 жылдагы иши жөнүндө Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бекөнтаевдин отчетун уккан. Ал белгилегендей, өлкөдө инфляциялык ченди кармап туруу максатында 2022 жылда эсептик ченди 14%га чейин жогорулатылган. Буга багытта көтөрүлгөн чаралар валюта рыногундагы туруктуулукту сактоо өбөлгө түзгөн. Кумтөрдөн чыккан алтынды сатып алуу улантылып жатат. Азыр Улуттук банктын активдериндеги алтындын кору 44,4 тоннаны түзөт, деди ал.